Саламатсыңар балдар, кандайсыңар? Отургула. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин кыялым. Азыр силер альбомуңарды алып чыгып, түстүү карандаш менен эмне жөнүндө кыялданасыңар? Ошону кененирээк ар ким өзүнүн кыялын ак баракка чагылдырып тартып баштайбыз. Баштадык анда эмесе. Бул менин айылым. Айылыбыздын аты Акдөбө. Биздин айыл аябай кооз. Ооба, коозуна аябай суктанам. Айылда баары өз иштери менен алек. Мен да өз жашоомдо мектепке жана ар кандай ийримдерге барам. Ал жакта жакшы окууга жана үлгүлүү болууга аракет кылам. Албетте, мектеп жакшы, бирок мага жакпаган окуялар болуп турат. Көбүнчөсү өзүмдөн улуу болгон байкелерим бири-бири менен урушуп, бөлүнүшүп, тыр чатактарга барышат. Жана мектепте көбү окууга кызыгышпай, убактарын туура эмес пайдаланат. Булар үчүн ал жоруктары терс таасирин тийгизип, жаркын келечектен жаман жоруктары артка тартып коет. Айылдын кооздугун, табигый болгон жаратылыш көркүнө көрк берип, дагы да шыктандырып турат. Өкүнүчтүүсү, айылдын тургундары айылдын тазалыгына көп маани бербей келет. Баары жеп ичкенин көчөгө ташташат. Бирок мен сыяктуу болуп калдыктарды таштанды таштоочу жерге ташташып, тазалыкка маани беришсе, анда кейиштүү абал жаралбаса керек деп ойлойм. Айылдын ынтымагы, достугу, беримдиги, адептүүлүгү жана ыймандуулугу айылдын келечеги үчүн чоң кепилдик боло алат деп ойлойм. Кыялымда баарыбыз илим-билимге умтулган, тынчтыкта жашаган, тазалыкты сүйгөн адамдардан болуубузду кыялданам. Бул менин кыялым. Азаматсың Гүлназ, сендей болуп көптү түшүнүп, айылыбыздагы жат көрүнүштөрдү кыялыңа кенен камтып, жаркын келечек үчүн эң жакшы чагылдырып тартыпсың. Азаматсың.